Борбор калаадагы Арча Бешик 2 конушундагы 500 орундуу бул мектеп жаңы окуу жылын утурлай окуучуларга эшигин ачат. 2 кабаттуу имараттын курулушу 2020-жылдын февраль айында башталган. Курулуш иштери Сауыт өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланды. Билим уясы заманбап бардык технологиялар менен камсыздалды. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясы интерактивдүү такталар жана башка эмеректер менен жабдып берди. Бул жерде ушу 500 балага проекттин мощность 500 бала болсо 1000 балага окуйт деген прогноз кылып атабыз. Бул азыркы күндө 700 бала окуучу уже кабыл алынды. Негизинен мектепте химиялык, физикалык кабинеттер, лабораториялар менен бардык шарттары бар. Сиздер көрүп тургандай ошо панельный доскалар, акыркы үлгүдөгү, ошондой эле дипроекторлор, бардык заманбап технологиялар менен камсыз болгон. Негизги басым бул мектепте технология сабагына жасалган. Бул жерде негизинен мастерской, балдар үчүн атайын мастерскойлор бар. Ошондой эле кыздар үчүн кийим тигүү машиналары бар кабинеттер, ошондой эле тамак аш жасалуучу кабинеттер менен толук камсыз болгон. Мектепти салууда сапатына өзгөчө маани берилди дешет адистер. Учурда мындагы курулуш иштери толугу менен аяктады. 1-2 күндүк майда чүйдө жумуштардан соң мектеп пайдаланууга берилет. Сметалык база 1 миллион 231 миң доллар. Ошо Араб фондунан келген кредитке куруп атабыз. Абдан сапаттуу салынды, жакшы салынган мектеп болду. Буга улай эле номер 61 мектепке 375 орунду кошумча корпус салынды. Курулушчулар 1 сентябрга карата объектти өткөрүп берүүгө камданууда. Бул мектептин өзүнүн эсеби боюнча 370 балага орундукка эсептелген. Бул мектепте спорт залы бар, актовый залы бар, столовый, галерея, мектеп. Ушу мектеп өзү 2 кабаттан турат. Сауд Аравиясы тарабынан каржыланган, 2 этажды турат. Курулуш башталганы февраль 2020-жыл болчу. Азыр ушу мектептин даярдыгы где-то 95-96%ке бүтүп калды. Болгон ошо жылуулук системасы чечилбей турат. Ошо жылуулук чечилип калса, бир айдын аяғына чейин бүтүп калат. Билим күнүнө чейин республика боюнча Сауыт өнүктүрүү фондунун насыясына курулган 8 мектеп даяр болот. Азыркы убакта 1 сентябрга биз 20 мектепти уже тапшырып атабыз. Мурда 12 мектеп тапшырдык, азыр 8 мектеп тапшырып атабыз. Жалпысынан 20 мектеп, 10 мектепти мына жылдын аягына чейин тапшырабыз деп үмүттөнүп атабыз. Мына биз турган мектеп бул 500 орунду Арча Бешик жыл массивиндеги мектеп, 500 орунду 2 этаждан турат. Спорт залы бар, актовый залы бар, столовый бар, бүт эмеректер менен камсыздалган. Основной мектептердин курулушу да биз консультанттар менен чогуу сапаты жагы өтө көңүл бурдук. Мына өзүңүздөр көргөндөй сапат жагынан эч бир кынтыксыз бардык мектептерибиз ушундай эле, ошо 28 мектепте эле ушундай болуп курулуп атат. Кудай буйрса жакшылап куруп элге тапшырып беребиз. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Сауыт өнүктүрүү фондунун ортосундагы мектептерди куруу боюнча кредиттик макулдашууга 2017-жылдын май айында кол коюлган. Келишимге ылайык фонд Кыргызстанга 30 миллион доллар жеңилдетилген насыя бериши керек болчу. Ошол эле учурда алгач 16 мектеп куруу пландалып, бирок каражат 28-не жеткен. Мээрим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.